Азимжан Аскаровдун кассациялык арызы боюнча кезектеги сот отуруму түшкү саат 2-ге белгиленген. Процесс башталар алдында сот имаратынын алдына жабырлануучулар, июнь окуяларында каза болгондордун туугандары чогулушкан. Алардын арасында июнь окуясында мыкаачылык менен өлтүрүлгөн милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун карындашы Гүлмира Сулайманова да бар. Ал сот отуруму өтөрүн күн мурун билип, түнү менен Бишкекке келгенин айтты. Бүгүнкү күнгө чейин кан жутуп, кансырап ушу бир туугандары апам артынан өтүп кетти. Андан кийин мынакей атам ооруп жатат ушу күндө. Бардыгыбыз азыр жол карантин болуп бир туугандар келе албады. Мына ушунча эли менен келип отурабыз. Биздин талабыбыз Азимжан Аскаров камкор. Мындай камкор чыга турган болсо, бүткүл биздин эле үй бүлө эмес. Сулаймановдор гана үй бүлөсү эмес. Бүткүл кыргыз элине уят. Кыргыз эли журтуна намыс. Өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан, бир тууган акемдин арбагынын атынан суранам. Азимжан Аскаров ошол боюнча ошо пожизненный калдыбы болду, ушумай чыкпас. Бардыгы бир туугандар өлгөндөр 2010-жылы. Бир туугандар өлдү. Эже карындаштары, жаш балдарды өртөгендер бар. Ар кандай ушу апат 2010-жылдын апаттарынан бүт аза чеккен ушу үй бүлөлөр келип отурат. Жабырлануучулар сот имаратына Азимжан Аскаровдун жактоочуларынын жана отурумга келген жарандык коомдун өкүлдөрүнүн киришине каршылык көрсөтүп турушту. Алар айрым укук коргоочулар кылмышы далилденип, соттун өкүмү чыккан адамды коргоп жатканына нааразы. Жабырлануучулар ар бир сот жараянына катышып, өздөрүнүн каршы пикирин билдирип келишет. Бизде ошо Базаркон районунда бир ошо баягы Емподыш деген Азимжан Аскаров деген чыккынчы болуп, айда 170 адам өлгөн биздин областта. 170 адамдын күнөөкөр болуп, өкмөт таап буну камагандан кийин азыр Емподолор келип алып, Емполор келип алып. Эми ушуну демегенден кийин азыр чыгарабыз деп мынакей Базаркондон бир азыр келдик. 2 күн жол жүрдүк. Эч билебиз жок. Ушуга келип алып, ушул азыр ушо турабыз. Эс чыгарган болсо, же өлөбүз, же калабыз ушу. Сот процессине жабырлануучу тараптан 10 киши өкүл катары киргизилди. Мындан сырткары отурумга соттолуучунун жактоочулары жана эл аралык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Жогорку сотко Азимжан Аскаровдун ишин жаңы ачылган жагдайлар менен кайра кароо боюнча кассациялык арыз берилип, алгачкы сот отуруму ушул жылдын февраль айында өткөн. Эл аралык уюмдар иш кайра каралып, чечим өзгөртүлүшү керек деген чакырык жасап келишет. Жабырлануучулар болсо иштин кайра каралышына каршы болуп, деги эле Аскаровду бошотуу аракеттеринин баардыгы токтошу керек деген талабынан кайтыша элек. Мына Мыктыбек деген ошо капитан болгон, мыкачылык менен өлтүргөн, мыкачылык менен. Андан башка да 4-5 адамды ошо Базаркондон мыкачылык менен өлтүргөндө өзү барып карап, көрүп турган ошо. Көрүп уюштурганда уюштуруучу болгон бул. Анан кийин ал өкмөт ошондо сүрүштүргөн да. Сүрүштүрүп доказат кылып мойнуна алгандан кийин эми аяктан акча келгенден буларны чыгарабыз жатат эми. Биз чыгарганга каршыбыз. Азимжан Аскаровга 2010-жылы улуттар аралык араздашууга от жаккан. Тополоң учурунда Бишкек ош жолун жабууну уюштургандардын башында турган деп айып тагылган. Июнь окуялары кызып турганда чогулган элди тынчтыкка чакыруу үчүн барган милиция кызматкерлери сабалып, алардын бири капитан Мыктыбек Сулайманов мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Мына ошол аракеттердин баардыгын Азимжан Аскаров башкарып тургандыгы сотто далилденип, 2010-жылы Базаркоргон райондук соту тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Райондук соттун Аскаровду өмүр бою эркинен ажыратуу чечими 2 жана 3 инстанцияда дагы күчүндө калтырылган. 2016-жылы Жогорку сот Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин кайрылуусунун негизинде 2 инстанциянын чечимин жокко чыгарып, ишти жаңы ачылган жагдайлар боюнча кароо үчүн жандандырган. Ишти кароо Чүй облустук сотуна жиберилип, бирок анда дагы жактоочулар келтирген күбө далилдер аныкталбаганына байланыштуу 2017-жылы арызды канааттандыруусуз калтыруу чечими чыккан. Быйыл жыл башында Аскаровдун жактоочусу Валериан Вахитов Чүй облустук сотунун чыгарган чечимине карата Жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылган. Жазык иши каралып чыгып, бүгүн Жогорку соттун соттук коллегиясы Чүй облустук сотунун 2017-жылдын 24-январындагы өкүмүн күчүндө калтырды. Ошондой эле Аскаровдун жактоочусу келтирген кошумча кассациялык даттануулар да канааттандырылган жок. Жогорку соттун чечими акыркы жана ал даттанууга жатпайт. Самат Асипов, Бексултан Курманбек уулу.